Президентке бир нече жолу кол салышмак. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынында билдиргенин Акипресс жазды. Анын айтымында президентке карата уюштурулган 2 кол салуу аракетине бөгөт коюлду. Ошондой эле Ташиев өзүнө 5-6 жолу кол салуу пландалганын билдирди. Камчыбек Кыдыршаевич, мен Максатбекова Айсель. Менин кайрылуум себеби мамам 2001-жылы сатып алган үйдү бизден азыр талашып атат. Бизден ишибизди жеке көзөмөлдөгө алганга суранабыз. Анткени биз азыр 2-7 кыз көчөгө калайлы деп атабыз. Биз сотко кайрылдык. Сотко адвокатка да акча табып, аны да эметип сотко кайрылсак, сот улам сайын жылып атат. Анан май айында бизге үйгө келип алып, сууну светти өчүрүп салды. Бизди чыгарып салды көчөгө. Буюмдарыбыз менен ыргытып салды. Кетип биз үйдү сатып алдык деп Абыканова Кыял келди. Булардын строительная компаниянын охранасы менен келип, сууну светти өчүрүп, кыйып салып, дарбазаны жылдырып салышты. Дарбаза 3 метр алыс турчу. Кимден жардам сурайбыз? Жардам сурасак эч ким да бизге эметпейт. Буларга да кайрылдык эмесе, силер эки жетимсиңер, силерге эч ким эмне кылат деп эле ушинтип атат. Биз билип атабыз эки жетим экенбиз, бирок бизге да жардам керек да. Көчөгө калып атпайбызбы? Бизден ата-энебизден калган нерсебизди алып атат. Билип атат, что экөөбүз жетимбиз. Бизге эметип жардам берип койгулачы, карап берип койгулачы, ушунун баардыгын, документтерин баардыгы бар, что мамам сатып алган бул үйдү эметкен. Мамам оорукчан болгондуктан ушунун баарын эметпептир да. Камчыбек Ташиев өзүнө жана үй бүлөсүнө карата коркутуу каты келгенин айтты. Окуя ушкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүдөн кийин башталган. Ташиев бул туурасында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен коомго жарыялап жатканын билдирди. Акипресс агенттигинин айтымында УКМК башчысы катты иш сапарынан келгенден кийин алган. Конверттин ичинде флешка салынып, сыртына Камчыбек Кыдыршаевичтин жеке өзүнө деп жазылган. Флешканын ичиндеги маалымат президентке жеткирилди. Катты ким калтырганын аныктоо оорчулук жаратпайт. Президенттин тапшырмасы менен тергөө жүрүүдө. Башкы прокуратура ИИМ УКМКга тапшырма берилди. Эгерде мага президентке же биздин үй бүлөгө мүчөлөрүнө бир нерсе болсо, бул маалымат боюнча баары кабардар болуш керек деген УКМК төрагасы. Ал ошондой эле катта өзүн жана үй бүлөсүн жок кылбаш үчүн белгилүү шарттарды аткарыш керектигин айтылганын кошумчалады. Бул жерде түз коркутуу бар. Бул атайын кызматтардын жана кызматкерлеринин иши экени көрүнүп турат. Ага кирим төбөлдөр менен ишкерлер көп акча төлөгөн деди Ташиев. Ал өлкөдө криминал менен олигархтар болбой турганын, катты жөнөткөндөрдөн коркпой турганын айткан. Бул адамдар менен согуш уланууда, өлкөбүз мыйзамды сактаган, демократиялык өлкө болот. Башка өлкөлөрдөн артта калбайбыз. Бизге бут тосушууда, бирок экономикабызды жылыш бар. Азырынча азыраак, бирок бул башаты гана деген Ташиев. Садыр Жапаровго 2 жолу, Камчыбек Ташиевке 5-6 жолу кол салуу аракети болду. Мага 5-6 жолу кол салуу аракети болду. Ал тургай мен бара турган жолду жардырууга камынышкан. Атайын кызмат менен милициянын кыраакылыгы алардын планын ишке ашырган жок деди Ташиев. Анын айтымында мындай аракеттерге ири акча бөлүнүп, азыр деле уланууда. $4500 чогулду. Буюрса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул кызга эхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20-ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 7084 эми номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыгер карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга
ыйыксан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап кылайлы. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Şimdi senin uşakta özüp tosalam. Ertesi günü 3.50'de ben de bulam Kuday koysa Dubai'da. Эметчи. Азыр ал жактан чыксаңыз сүйлөшүп алалы дагы? О, мен машинадан çalам, а то бияк неудобно. Блин, ему вопрос есть? Нет, у меня нет вопросов. Главное, чтобы не убили. Все, вот это сейчас фотография. Жена сейчас приедет с садика. Сфотографирую себя, жену и вот это свидетельство я отправлю. И паспорта. Паспорт мой имеется, и паспорт жены я отправлю. Паспорт нужен? Да, паспорт жены. Паспорт жены тоже нужно дать. Угу. Хорошо. Ну, давай, все, дали, больше нет вопросов, потому что тяжело потом дозвониться. Нет, нету больше. Все, давай, ты казвай, машинадан чуть началам. Угу. Да. Ладно. О. Что-то покупаем, деньги они могут из Дубая сюда перечислить сразу. Без разницы, да, откуда перечислять? Без разницы. Все было такие, она саламаз, он тейн, 5 тейн. Хорошо. Все, давай тогда. Тіге, мына сен маяқтан шығасың, шыққанда эле бері көзді түселіп басып келсең эле, ол жерде тосып алғандар тұрат мына. Жөнекей. Ошонун эле жанында турам. Мыхат на такси дейт. Ама гүлдөр сатып атпайбы, ошол бир эле гүлдөр экен, ошо жерге келсең, о жактан күтүп атам сени. Уверенный чыгып. Жалпы түрі біздің ооруканада ушул 10 айдын жиынты боюнча былтырга салыштырмалуу көбөйдү. Анан бул деген Кыргызстандын эмес үчүн, статистикасы үчүн, жалпы Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы нерсе да. Ошо негизи ошо төрөгүнгө ден соолук жакшы болсун. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, мен аты жөнүм Аваз уулу Максатбек. Мен 2023 жылга чейин ички иштер органдарында кызмат өтөп кеткенмин. Милициянын улуу лейтенанты буга чейинки. Тактап айтканда, Ош областтык ички иштер башкармалыгынын Нокат райондук ички иштер бөлүмүндө участковый кызматында 2023 жылга чейин кызмат өтөдүм. Мен жалпы кайрылуум сиздерге жана биздин ажообуз урматтуу Садыр Нуркожоевичке жана УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке болмокчу. Себеби дегенде азыркы учурда резонанс болуп жаткан Нокат райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги, милициянын полковниги Өскөналиев Талгат Акылбековичтен мыйзамсыз иш аракеттери жана өз колунда иштеген кызматкерлерге карата кысым басымдары боюнча айтып өтмөкчүмүн. Ошол эле учурда Көк Жар айылдык аймактык милиция бөлүмүнүн начальниги, милициянын майору Абдисатар уулу Тимур жана Көк Жар айылдык аймактык милиция бөлүмүнүн өздүк курамынын кайрылуусу боюнча, видео кайрылуусу боюнча өз оюмду, өз пикиримди билдиргим келди. Себеби дегенде так мындан 1 жыл мурун азыркы Абдисатар уулу Тимурга карата болуп жаткан мамиле менин башымдан да өткөн. Тактап айтып өтүп кетсем, бул Өскөналиев Талгат Акылбекович 2022 жылы март айында Нокат райондук ички иштер бөлүмүнөн начальник кызматына дайындалгандан баштап көп өтпөй бул тескерисинче бизге кесипкөйлүгүн тажрыйбасы менен бөлүшкөндүн ордуна, өзүнүн жетекчилик жакшы сыпаттарын үйрөткөндүн ордуна бул тескерисинче РОВДунун кызматкерлерин экиге бөлө баштады. Свой чужой кылып. Бул ар бир чогулушта туруп алып ачык эле айтчу. Менин ким экенимди билесиңер да. Мен министрдин айылдашы болом. Мен министрдин иниси болом. Өзү дайындаган деп ачык эле айтчу. Мен дегендей болот, мен кандай десем ошондой болот деген сөздөрүн ачык эле айтып, коллективдин арасында коркутуу, ачык эле психологический коркуп үркүтүүлөрүн кылчу. Анын арасында өзүнүн мыйзамсыз установкаларын коюп, 25тен кылмыш бересиңер. Ар бир участковый 30дан административный протокол түзөсүңөр ай сайын деген мыйзамсыз буйруктарын берип жүрдү.
Бул деген 102-мыйзамда дагы жок. Бул кылмыш протокол деген. 102-мыйзамда дагы жок, Конституцияда дагы жок. Бул жөн гана район арасындагы жарыш. Ошол учурда мага карата Талгат Усканалиев кысым басым көрсөтө баштады. Сен эмнеге протоколдоруң аз, эмнеге кылмыш бербейсиң, кылмыш жок болсо таап келбейсиңби деген сөздөрүн айтып баштады. Ай сайын тургузуп. Ошол учурларда дагы өзү кабинетине чакырып алып, мен сага 10 күн убакыт берем. Эгерде кылмыш ачпасаң, өз каалоо менен кеткиниң башка районго, же болбосо мен сени кылмыш жоопкерчилигине тартып өзүм кетиремин деп ачык айкын эле бети менен айтып жүрдү. Ошол учурда кийин 10 күн өткөн убакыт соң Талгат Усканалиев Талгат мен телеген аймактан бир жаранды чакырып, сен мына участковый үстүнөн арыз жазып бересиң деп, бул иштен кетиш керек деп, мен үстүмөн жала жаап, куру доомат кылып, ал жаранды арыз жаздырды немеге, роодуга алып келип. Роодудан ал арызды Нокат райондук прокуратурасына өткөрүп берип, ошол жерден териштирүү башталды. Ал жерде мен доо арыз, жала арызы эч кандай далилденбестен жүйүдөн гана отказ болуп кетти. Ошодон кийин эсиңиздерде болсо, мен да видео кайрылуу жасап чыкканмын. Бирок видео кайрылдан кийин мен эч кандай адилеттүү, жыйынтык, мыйзамдуу чечим көрө албадым. Чындык жок экенине ынанып, өз каалоо менен ички иштер органдарынан чыгып кеткенмин. Мына бүгүнкү күндө дагы Усканалиев Талгат өзү каалагандай калчап, ким сүйлөсө да байдын оозу кышык болсо дагы байдын уулу сүйлөсүн деп өзү каалагандай системасын жүргүзүп атканы мына видео далил. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизге кайрылып кетем, сизден суранып кетем. Ушул видео кайрылууларды Абдысаттар уулу Тимурдун жана жалпы Нокат райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин кайрылуусун өз көзөмөлүңүзгө алып, мыйзамдуу чечим кабыл алып берүүңүздү суранабыз.